Mына жерде 4-5 булардын баягы антисептик бул жерде дагы мындай керектүү нерселер болуш керек. Баары бар экен. Баары бар, ошону пайдаланасыздар да. Рахмат, чоң рахмат сиздерге. Жанагы азыр сиз майлап атпайсызбы? Бар ушунун ичинде. Первый помощь. Мынаны сиз жана сиздин министриңиздин приказы бар экен. 624 ар бир немеңизде медсанчасы болду. Ошондо эмнелер болуш керек? Биз ошондон алып жасашка аракет кылдык. Ток единственный тонометр койгон жокпуз. Так башкасы бүт ошого дал келет. Мына 20 комплект средства индивидуальный защиты. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму койгон талаптарды аткаруу менен тигилген момундай комплект кийип чыгышат. Мына биздин медиктерибизге бул евро биримдиктин көрсөтүп аткан жардам. Бул деген эми Кудай бетин нары кылсын, эгер ар биринин ичинде момунтип эскертмеси, кантип кийип, кантип чечишкендери көрсөтүп коет. Мына көрүп атасыздар. Биздин ушул евро биримдиктин кызматкерлерине, анысына мына оштон атайын биздин бийликтин эли үчүн көңүл буруп келип атканыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Мына сиздерге жалпы дагы айтып кетейин, бийлик элинин атынан, бийликтин медициналык жамаатынын атынан сиздерге ыраазычылык билдирем. Урматтуу евро биримдиктин өкүлдөрү, сиздер мына бизге алып келген жардамыңыздар өтө керектүү, бүгүнкү күндө өтө керектүү болгон жардамдар. Себеби биз өзүбүз мына бет каптарды, спецодеждаларды, антисептик башкаларды өзүбүздүн күчүбүз менен эме кылып алып атабыз. Бирок булар баягы стандартка канчалык жооп берет билбейбиз. Бирок азыркы күндө бул евро биримдиктен келген о кийимдер, спецодеждалар, бет каптар, антисептиктер, средства для первой помощи бул деген бардыгы баягы стандартка туура келе турган эме. Сиздерге чоң ыраазычылыкты билдирип кетемин. Мындан ары дагы иштериңиздерге ийгилик болсун. Элибизде ушул илдет жок болсун, элибиз тезден тазаланып кетсин, заманыбыз тынч болсун. Сиздерге чоң рахмат. Бул жерде полный бар нерсе. Элиңер тынч болсун, ишиңер ийгиликтүү болсун. Биз дайым жардам беребиз. Бул акциянын болушуна акимиңердин салымы көп. Биз менен 5 жылдан бери чогуу иштеп атат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 26 мартта биздин президентибиз Сооронбай Шарипович менен евро биримдиктин Кыргызстандагы посолу жолукканда, значит, евро биримдик жагынан Кыргызстанга коронавируска каршы күрөшүүдө бир чоң жардам маселеси чечилген эле. Ошол жардамдын бири катары биз Лейлек районуна ошо коронавируска каршы күрөшүү боюнча бир каражаттарды алып келдик. Значит, спец халаттар, мына кыздар кийген формалар, камизондор, анан кийин дары-дармек каражаттары, маскалар жана башка. Андан тышкары жакырчылыкта, абдан жакырчылыкта жашаган адамдарга, үй бүлөлөргө тамак аш, же болбосо жанагы посттордо турган жарандарга, медицина кызматкерлерине, милицияларга, аларга дагы тамак аш уюштуруп азыр таркатып атабыз. Бул тамак немелери турмуштары оор адамдарга un беребиз, ак май беребиз, кан, кум шекер жана башкалар, күрүч, ошолорду берип жатабыз. Эми жалпысынан Лейлек эли тынч болсун. Биз Лейлек эли менен евро атынан дайым чогуу иштешке даярбыз. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат.